Райымбек Матраимовдун колун өпкөн киши ким? Социалдык тармактарда бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимовдун колун өп жаткан кишинин видеосу тарады. Видеодон ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду, Матраимовдун өкүл уулу Мунарбек Сайпидиновду көрүүгө болот. Ал эми Матраимовдун колун өпкөн кишинин аты Кылыч Саркарбаев. Саркарбаев экс-бажычынын колун жөн жерден өпкөн жок. Мындай сый урматтын сыры бар. Алдыда кененирээк айтып берем, атым Айсель, саламатсызбы? Соц тармакка тараган видео Курсан Асановдун инисинин үлпөт тоюнда тартылганы айтылууда. Кылыч Саркарбаев 1987 жылы Оштун Өзгөн районундагы Куршап айылында төрөлгөн. Ал эрежесиз күрөштүн көп жолку чемпиону. Спорттук карьерасын кикбоксчу катары баштап, кийин ММА'де эл аралык турнирлерде жеңип жүргөн. 2015 жылы Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси болуп дайындалган. Анын эң мыкты жаш жетекчи деген наамы дагы бар. Бирок Саркарбаев кызматтан чуу менен кеткен. 2019 жылдын сентябрында ал спортчу Төлөгөн Рахманберди уулун тапанча менен бутуна атканы маалымдалган. Ооруканага түшкөн жабырлануучу милициянын версиясын четке кагып, өзүн өзү атып алганын айтып, Саркарбаевди актаган. Көп өтпөй Рахманберди уулу ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасап, Матраимовдордун кланынан кордук көрүп жатканын билдирген. Ал ооруканада жалган көрсөтмө бергенин айтып, муну Саркарбаев менен Мунарбек Сайпидинов анын башына тапанча такап коркутканы менен түшүндүргөн. Саркарбаев өзү спортчуну тааный турганын, бирок күнөөлүү эместигин билдирген эле. Ал эми Райымбек Матраимовду сыйлай турганын айтып, аны менен кандай байланышы бар экенин ачыктаган эмес. Бир нерсе болсо эле Матраимов деп эле азыр сөз кылып калган. Ар дайым жаштарды колдоп келет, спортту колдоп келет. Да, сыйлайм, тааныйм. 2020 жылы октябрь айында Азаттык радиосу, ОССРП, Клоп жана Беллинкет Матраимовго тиешелүү бажы терминалдары тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Саркарбаевдин да аты аталат. Журналисттер Саркарбаев Матраимовго тиешелүү эки Бими Ош Транссервис жана Ош Тамош Сервис компанияларына директор болуп дайындалганын аныктаган. Бими Ош Транссервис жаңы негизделгенде 25 жаштагы Саркарбаев директор болгон. Ал бул компанияны азыркы күнгө чейин жетектейт. Бул маалымат Саркарбаев Матраимовдун жакын адамдарынын бири экенин тастыктайт. Саркарбаевдин Женго каймана аты менен белгилүү Кадыр Досонов менен дагы байланышы бар экени аныкталган. Муну УКМК дагы тастыктап, Саркарбаев УКТнын өкүлдөрү менен көптөгөн криминалдык чыр-чатактарга катышканын билдирген эле. УКМК 2020 жылдын 17 декабрында Кылыч Саркарбаевди жасалма паспорт алууга шектеп кармаган. Ошол кезде иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Саркарбаев атын, фамилиясын жана туулган күнүн дагы өзгөртүп алганын ачыктаган. Андан сырткары Саркарбаев спорт комитетин жетектеп турганда акчаларды ыйгарып алууга да айыпталган. Кийин 1 миллион сом келтирилген зыянды төлөп берип, үй камагына чыккан. Ош шаардык соту Саркарбаевди документтерди жасалмалоо жана шалакылыктан денеге оор залал келтирүү беренелери боюнча актаган. Кийин облустук сот да бул өкүмдү кубаттаган. Прокуратура өкүм менен макул болбой, жогорку сотко даттанган болчу. Жогорку сот ишти кайра кароого жиберген. Кийин сот иштери кандай жүргөнү коомчулукка ачыкталган эмес. Баса Саркарбаевдин мурдагы аты, фамилиясы Сулайманов Кылыч Асылбекович болгон. Ал 2006 жылы тоноого күнөөлүү деп табылып, 1 жылга шарттуу кесилген. Ал арада Кылыч Саркарбаев Твиттердеги баракчасында экс-бажычы Райымбек Матраимов анын өкүл атасы экенин ачыктап, өкүл атасына сый-урмат көрсөткөнүн айтты. Райымбек Матраимов бажыда 10 жылдан ашуун убакыт иштеген. Бул аралыкта ал кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын Көмүскө кланы менен бирге коррупциялык схеманы жолго койгон. Жалпысынан Абдыкадырдын кланы Кыргызстандан кеминде 700 миллион АКШ долларын чыгарып кеткенин журналисттер ачыктаган. Матраимов жана анын туугандары коррупциялык схемалардын арты менен канча акча табышканы эмдигиче так белгилүү эмес. Бирок анын үй бүлөсүнүн күтөөсүз байыганы айдан ачык билинген. Мисалы, журналисттер Кыргызстандын аймагында да, чет өлкөлөрдө да Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык кымбат мүлктөрдү табышкан. Сиздер менен мен Айсель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.